облыс аймағында ошол мезгилде комендант саат киргизилген аймактарда бул Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча бир сутканын ичинде коомдук, саясий жана криминалдык абал туруктуу болуу сакталууда. Өзүңүздөргө маалым болгондой, коменданттык саат киргизилгенден бери ушул аймактарда күчөтүлгөн тартип киргизип, кошумча күчтөр тартылып, ошол эле мезгилде ушул аймакта жайгашкан блокпосттор, санитардык посттор менен санитардык кызматкерлер, өзгөчө кырдаал кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик менен укук органдар тыгыз жумуштарды алып барып, бүгүнкү күндө жалпысынан аймактарда коомдук жана саясий кырдаал туруктуу деп айта алам. Рахмат. Анда суроолорго өтсөк, атайын социалдык тармактардан келген суроолор. Регион телеканалынын кабарчысы Өткүрбек Рахмановдон келген суроо. Жергиликтүү бийликтин активдүүлүгү байкалбай турат. Бардык маселени бир гана комендантура чечиши керекпи? Кайсыл суроолор менен жергиликтүү бийликке кайрылса болот? Урматтуу тургундар, ооба, азыркы мезгилде комендантура түзүлүп, негизги координациялоо жумушу жергиликтүү бийлик, өзүн өзү башкаруу аймактары, андан сырткары укук коргоо органдары жана бир топ мамлекеттик кызматкерлердин жалпы жумушуну азыркы мезгилде комендантура координациялоо иштерин жүргүзүп атат. Балким ошол себептендир жандардын арасында ошондой пикир жаралышы мүмкүн. Негизги маселени комендантура чечип атат, негизги маселеге комендантура жооп берип атат деп. Бул азыркы мезгилдин ошондой талабы, жумуш ирети, бирок жергиликтүү бийликтин азыркы мезгилде дагы алып барган жумушу арбын. Себеби кандай гана маселе болсун, негизинен азыркы мезгилде чектөө коюу, аны көзөмөлдөө жүргүзүү жана тартиптерди сактоо укук коргоо органдарына тапшырылган болсо, бирок күндөмдүк тирикчилик маселелери, турак жай маселеси, оокат, соода түйүн маселеси жана бардык социалдык маселелер бул жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн. Жергиликтүү бийлик айрыкча мен айта кете алам, бул Жалал Абад шаарынын мэри, жалпы аппараты менен Сузак районунун акими, айыл өкмөттөр менен биргеликте биз менен тыгыз күндө түнү күнү иштеп жана элдин тиешелүү маселелерин чечип жатканын белгилеп кетем. Демек, социалдык маселелер боюнча жергиликтүү бийликтин өзүнө дагы кайрылса болот, жарандар. Сөзсүз. Жалал Абад шаарында да күндүзгү убакта көзөмөл күчөтүлгөнү байкалды. Ошол тууралуу толугураак маалымат берип койсоңуз, саат канчадан канчага чейин кандай тартип дегендей. Себеби дегенде азыр карагандай маалыматтар тарап атат да, күндүзү саат 12ден баштап коменданттык саат башталыптыр деген сөздөрчү, ошондон улам келип чыккан суроо окшойт. Коменданттык сааттын убактысы азырынча өзгөртүлдү, бирок мыйзамды тартипти сактоо көзөмөл тарабы күчөтүлдү. Буну баса белгилеп кетем. Өзүңүздөр билесиздер, алгачкы күндөрү эң орчундуу, эң көйгөйлүү аймактар иретинде биз Сузак районун белгилеп, ал жерде бир нече айыл өкмөт ишинде профилактикалык иш-чараларды өткөргөнбүз. Бул жалпы Жалал Абад шаары Сузак району боюнча этаптуу профилактикалык пландаштырылган иш-чаралар өтүп атат. Бүгүнкү күнү жарандардан азыр бир топ кайрылуулар келип атат. Өзүңүздөр да жогору айттыңыз. Профилактикалык иш-чараларыбыз Жалал Абад шаарында башталды. Саат 6дан баштап жаан-жаагына карабастан биздин өздүк курам толук күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, бөлүнгөн аймактарга элдик кошундар жана ошол аймактын мекенчил жарандар менен биргеликте элдердин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүп, ошол эле мезгилде ар бир жаранды эскертип, коронавирус оорусу боюнча маалымат берип, өзгөчө кырдаал боюнча эскертүүлөр жүргүзүп, жана бир топ жарандарды биринчиден өзүн өзү сактоодо жана жалпы биздин коомчулукка болгон салымдарын кошуудагы өздөрүнүн негизги бир түздөн түз жумушу бул азыркы мезгилде үйдө отуруусуну суранып жеткирип атат. Ошол эле мезгилде мен сиздерге да бир маалымат иретинде айтып коеюн. Элдик кошун жана кызматкерлерге биз штабтарынан иштетилип чыккан моундай баракчаларды дагы элдерге маалымат иретинде таратып атабыз, түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Бул баракчада жөнөкөй жалпак тил менен жазылган коронавирус оорунун себептери, анын сакталышы, бул илдеттен арылуусу, ошол эле мезгилде күчөтүлгөн тартип иретинде
коменданттык саат жана бул боюнча сакталуучу жана эскертүүчү бир топ маалыматтар ушул баракчаларда бар. Бул баракчаларды профилактика иретинде биздин кызматкерлер жана элдик кошундар, айрыкча шаарда жашаган жана иштеген биздин управа, домком деп коебуз, кварталдык комитеттер деп коебуз. Ушулар бүт бары кыдырып, жарандарга бирде чүрүп, түшүндүрүп, айтып жеткирип атат. Бүгүнкү иш-чарабызга жалпысынан 500-гө жакын өздүк курам кызматкерлери катышып атат. Бул биздин кызматкерлерге колдоо иретинде жана элдерди, жерлерди жакшы тааныган, кадыр бактуу болгон биздин жарандарыбыз катышып атат. Бүгүнкү биздин иш-чарага шаарыбыздын мэри жеке өзү келип, кызматкерлерге бир топ кайрылуу жасап, ошол мезгилде кызматкерлер иштеп аткан учурда түштөнүү, кечки тамак, ысык тамак менен жардам берүү жана колдоо жагындагы колго алып, ошолорду белгилеп кетти. Бул да болсо жана жергиликтүү бийликтин, милициянын элге жасаткан жумушун колдоо. Жана милиция укук коргоо орундары менен биргеликте тыгыз бекем жумуш алып баруусун белгиледи деп мен баса белгилеп кетем. Рахмат. Жогорудагы суроого дагы окшош, бирок дагы кошумча суроо бар. Ынтымак телеканалынын кабарчысы Кабылбек Көчкөнбай уулунан келген суроо. 24 саатка коменданттык саат кирет деген сөздөр чыгып жатат, ошол чынбы? Айылдан такыр эле чыкпагыла деп жатышат. Анда эгин-тигинге керектүү каражаттар, уруктар дегеле жазгы тала иштери кандай болот? Коменданттык сааттын убактысы да бет кайталап койгон, өзгөргөн жок. Бирок сутка бою 24 саат тартипти сактоодо биздин кызматкерлер эмгек алып барууда. Могу жогоруда суроо берилгендей, айыл өкмөттөрдүн, жергиликтүү бийликтин жумушу көрүлбөйт. Көрүлөт, сөзсүз. Ушул социалдык маселелер айрыкча айыл жерлерде, бул дыйканчылык, сугат жерлери, мал чарба, азык-түлүк, оокат, ушунун бүт бары айыл өкмөт, аким жана мэрге тиешелүү. Ошон үчүн биздин жарандар ошондой социалдык маселелер болсо, сөзсүз гана биринчиден жергиликтүү бийликке кайрылыңыздар. Анан болбосо биздин штабтагы түздөн түз берилген сиздерге телефондор азыр экраныңыздарда чыгып жатса керек, ошолорго да кайрылып бизге ошол сурооңорду узатсаңар болот. Биз бул суроолорду тиешелүү мекемелерге, тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге берип, жана сурап алуу жолундагы колго алабыз. Рахмат. Биздин телеканал аркылуу сиздерге Аксай районунан пенсионерлер суроолорун узатышкан. Кечинде почта кызматы да жабылсын деген сөз кетти. Почта кызматы жабылып калса, пенсияны кантип алабыз деп кайрылып жатышат да. Почта кызматына, почта мекемесине тиешелүү кандайдыр бир буйрук же кандайдыр жумуш тартибини өзгөртүү боюнча эч кандай токтомдор чыга элек. Почта кызматы деле башка мамлекеттик мекемелер тартип режиминде жумуш алып барат. Эгер кандайдыр өзгөрүүлөр болсо, сөз гана кулактандыруу иретинде айтабыз. Бирок балким почта кызматкерлери өздөрү ушул азыркы абалга жараша өздөрүнүн жумуш тартибини, ички тартибин өзгөртүшү мүмкүн. Бул эми сөз гана бул мекеменин жетекчисине байланыштуу. Бирок жалпысынан мамлекет тарабынан мамлекеттик мекемелерге ошонун арасында почта кызматына кандайдыр бир өзгөрүү тартибине киргизилген жок. Рахмат. Комендант Туранын түз ишеним телефонуна келип түшкөн суроолор жана кайрылууларга өтсөк. Ассаламу алейкум, урматтуу комендант. Өзүм Благовещенкада жашайм. 300 000 сом кредит алып, бал ары алгам. Тоодо эч ким жок. Караганы кандай кылып барсак болот? Жем алып барып бериш керек эле. Өлүп калса кантип кутулам кредиттен дейт. Жардам болобу дейт. Ва алейкум салам. Урматтуу биздин жараныбыз. Ооба, сиздин маселеңиз деле биз үчүн абдан маанилүү. Ал жерде сиздин үй бүлөңүздүн оокаты, сиздин үй бүлөңүздүн кирешеси каралып атат. Азыркы мезгилде биз айыл өкмөт менен ушул сыяктуу маселелерди биргеликте иштеп чыгып атабыз. Ооба, жерлерде, айыл жерлерде мындай социалдык маселелер көп. Ошон үчүн сиздерден дагы бир рет суранып өтүнөм. Ушул сыяктуу жеке маселелер, маанилүү үй бүлөлүк маселелер, кандайдыр социалдык маселелер, кандайдыр өзүңүздөрдүн күндөмдүк маселеңиздер болсо, айыл өкмөт, айыл баштары аркылуу кайрылыңыздар. Биз кеңешелик, отуруп чогуу чечишелик. Эми ары бал маселеси боюнча ооба кайрылыңыздар.
Биз сизге мүмкүнчүлүк берелик. Автоунааңызды каттап өзүңүзгө пропуск берип, тиешелүү жайлоого, жайытка чыгарып узатып коюуга милиция кызматкерлеринин коштоо колдоо көрсөтөт. Рахмат. Уважаемый наш комендант, во-первых, хочу поблагодарить вас и в целом милицию, медиков и всех работников, которые очень стараются во благо нас. Во-вторых, я очень рада за вашу работу. Да, нам видно, как работает милиция, наводят порядок и показывает силу власти. Просьба, объясните народу, чтобы наши люди понимали серьезность этого вируса, а также какие санкции будут при нарушении режима комендантского часа. С уважением, Лидия из города Джалалабад. Здравствуйте, Лидия. Да, я ваш вопрос понял. Действительно, на сегодняшний день, в частности, первые дни введения комендантского часа, наши граждане, соотечественники, к большому нашему сожалению, где-то недопонимали серьезность этого вопроса. Но мировая практика в целом показывает, что этот вопрос очень актуальный, что ни в коем случае эту болезнь, эпидемию нельзя воспринимать как временное какое-то легко проходящее явление. Конечно, все бывает возможно временно, если мы к этому вопросу подойдем серьезно и будем придерживаться всем нормам и правилам, которые рекомендуют медики, и, соответственно, в настоящее время, так как введен в городе Джалалабад и в Саском районе комендантский час, конечно же, правила соблюдения законности и правопорядка. Лидия, в принципе, законами нашими предусмотрено ряд санкций, в том числе и денежные штрафы, и лишение свободы. Но самое главное, я еще раз хочу объяснить нашим соотечественникам и нашим гражданам, что самый большой контроль и надзор это человек должен сам себе сделать. И, соответственно, это общество. Поэтому я вас прошу убедительно и в вашем лице наших всех граждан, чтобы по мере возможности объясняли друг другу, доводили друг другу о необходимости соблюдения всех санитарно-медицинских норм и, конечно же, нормы поведения наших соотечественников в обществе, в общественных местах, появление, а также те нормы, которые предусмотрены у нас законом, для того, чтобы люди во время комендантского часа все находились дома и не покидали свое жилье. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жеңиш мырза, учурда Жалалабад шаарында жана Сузакта катуу тартип орноп, көзөмөл күчөтүлгөндүгүн байкап көрүп жатабыз. Бул дин кызматкерлерине таасирин берип жатат. Себеби шам, куптан, багымдап намаздарын айтуу учуру коменданттык саатка туура келип жатат. Азан чакырып кызмат кылган молдолорубуз кантсе болот? Валейкум салам. Урматтуу дин бир туугандарым, жарандарыбыз, негизинен биздин калктын басымдуу бөлүгү бул салттуу ислам динине тутунат. Сөз гана ушул илдеттин келиши менен биздин жергебизге көптөгөн мамлекеттик мекемелердин адамдардын жеке жашоосунун тартиби өзгөрдү. Ошол эле мезгилде биздин жарандарыбыздын 5 маал ибадат кылуу, намаз окуу жана баарыбыздарга ыйык болгон ушул мечиттерди зиярат кылып, ошол жерде өздөрүбүздүн парыздарыбызды аткарууну. Урматтуу имамдар, урматтуу алымдар, сиздерден да бир ирет суранам. Негизги максат бул жерде оорудон сактануу. Негизги максат ушул ооруну бири-бирибизге жуктурбоо. Негизги максат ошол ооруп аткан биздин жериштерибизди айыктыруу жана ушул ооруну башка жарандарыбызга жайылтпоо. Ошол себептен өзүңүздөр билгендей мечиттерде дагы, намазканалардагы жааматтуу түрдө намаз окууга чектөө киргизилген. Бул боюнча биз Жалалабад шаары жана Сузак району боюнча штабтын мүчөлөрү биздин имамдар менен, казият менен, алымдарыбыз менен отуруп баарлашып кеңешкенбиз. Ал жерде сөз гана эми
азан айтуу маселеси каралган. Бул суроолор ал жерде бир нече жолу берилген. Жоопторунда так убагында айтканбыз. Эми дагы бир рет кайталап коеюн экран аркылуу. Урматтуу мешіттердің имамдары, айыл баштары, ушул маселеге да сиздер көңүл буруп койсоңуздар, намаз убактысында мүмкүн болушунча ал жерге жарандарды кирбеш керек, намаздарыбызды баарыбыз үйүбүздө окушубуз керек. Сөз гана азан учурунда. Эми бир азанчы мешітте болот, ал азанчы 5 мал азан айтат. Биз билебиз, көп жерлерде мешіттер бир топ эле алыс. Ал жерде азан окунабы, окунбайбы, саат убактысына карап намаздар, ибадаттар токтобой үйлөрдө жүргүзүлөт. Ошон үчүн эгер кандайдыр маселе болсо, азанчылар боюнча мен сунуштап кетет элем, ошол азанчыңыздарды мешіттеги кечки шамдан мурун мешітке кирсин, шам намазындагы азанын айтсын, куптанды айтсын, ибадаттарын жасасын, жана баамдат намазын азанын айтып, күн таң аткандан кийин саат 7ден кийин мешіттен чыгып кетсе болот деп эсептейм. Бул өтө эле чоң бир көйгөй эмес. Биздин аалымдар бул боюнча бир топ фатваларын чыгарып, бир топ өздөрүнүн сунуштарын айткан. Негизинен биз намаз окуган туугандарыбыздан суранып кетет элек, ушул эрежени сактап, эң негизги биз сабырдуулук менен мамиле кылып, элдерге өзүбүз үлгү катары динибизде айтылгандай ушул түйшүктү биргеликте көтөрсөк, мен ойлойм, ушул оорудан батыраак айыгабыз. Рахмат. Жалал Абад шаарынын Тагыраев айыл өкмөтүнүн Токтосунова майра эже кайрылып жатат. Урматтуу комендант, сиздер негизинен жакшы иштеп жатасыздар. Ал кызмат үчүн рахмат. Мен айтайын дегеним, Жалал Абадка анын ичинде биздин Тайгара айылына көзөмөлдү күчөтсөңөр. Бизде эч нерсе болбогондой эле элдер бири-бири менен катташып, балдар көчөлөрдө эле жүрүшөт, же маска тагынышпайт. Элге кандай чаралар колдонулат, ошону катуу эле айтып эскертсеңер. Ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат. Эжекеси, мен эске алайын. Себеби бул маалымат биз үчүн абдан керектүү. Бөлүнгөн аймактарда коменданттык саат күн бою бекитилген кызматкерлер, жооптуу жергиликтүү бийликтин кызматкерлери бар. Көп учурларда алар баяндамасына көзөмөл жүргүзүү боюнча аткарткан жумуштарыны баяндама берет. Бирок өзүм деле жеке бир топ аймактарды кыдырып күнү түнү карап атабыз. Ооба, ошондой жерлер эгерде болгон болсо, урматтуу тургундар, жарандарыбыз түз эфир аркылуу биздин ишеним телефондор боюнча маалыматтарды берип коюңуздар. Биз ошол жерлерге өзүбүз көзөмөл жүргүзүп, балким биздин кызматкерлер, жергиликтүү бийлик, жооптуу ошол жерде кызматтар, балким так кызматтарын алып барып багандын себеби ошондой болушу мүмкүн. Бирок биз белгилеген аймактарда 24 саат бою тартип бекем болуш керек. Жарандардын чогулушуна тыюу салынган. Ошон үчүн маалыматыңыздарды бериңиздер. Биз оперативдик, ыкчам түрдө ошол маалыматыңыздарды иштеп чыгып, мүмкүн болсо сиздердин телефондоруңуз болсо, телефондар аркылуу байланышып жооптарды берип коюуга даярбыз. Саламатсыздарбы? Телефонуңарды телевизордон көрүп кайрылып жатабыз. Өйдөнгү зонадагы айылдарга дыйканчылык үчүн дан эгиндер керек болуп жатат. Ошого биз айылдагылар топтолуп бир машина койсок, пропуска алып бере аласыздарбы? Биз данды ноокаттан алып келет элек. Ушул маселени чечсе болобу? Бул маселени чечиш керек. Дан азык маселеси жаз жарыш күз күрөш демекчи, азыркы мезгилде сөз гана чечиш керек. Ошон үчүн бул жолдо суроо аябай актуалдуу, аябай туура жолун айтылат. Айылда бир нече жарандар чогулуп, бир автоунаа жалдап, ошол автоунаа менен барып дан азык алып келсекпи депчи. Бул маселени башынан да айтып келгенбиз, айыл өкмөттөрү менен биргеликте иштеп атабыз. Бир гана дан азык эмес, айылга керектүү тамак ашты дагы мүмкүн болушунча соода түйүндөргө, бир нече соода түйүн, бир нече турак жайлар, айылдагы жарандарыбыз чогулуп, ар бирибиз бирден автоунаа менен шаарга барганын кажети жок. Мүмкүн болушунча ошондой чогулуп, сүйлөшүп, продукта, тамак аш, азык түлүк жана жогоруда айтылган маселе боюнча биз сүйлөшүп,
ошол автоунаага керек болсо убактылуу пропуск же болбосо пропускты өтө турган контролдук жерлерде блокпостторго тизмеге кошуп бул автоунаанын барып аймагыбыздан чыгып керектүү оокатыны, керектүү азык түлүгүнү, керектүү дары дармегини сыяктуу нерселерди алып келүүгө биз толук жардам беребиз. Рахмат. Акыркы суроо менен кайрылабыз. Биздин Жалал Абад облустук медиа борбору аркылуу сиздерге кайрылган суроо бар эле. Гуманитардык жардамдар боюнча айта кетсеңиз, кандай шарттагылар алып жатат? Мисалы, шаарда 4 балалуу оокат аштан кыйналгандар бар. Ошолорго берилсе жакшы болот эле. Номерлер дагы бар, алар боюнча. Ошого комендант катары көңүл буруп койсоңуз өтүнүч дейт. Актуалдуу суроо. Биз көп жарандарыбызды бүгүнкү күнү үйдө отуруңуздар деп суранып атабыз. Бул илдет жугуштуу илдет башка жарандарга да жукпасын, же жарандарыбыз ооруп калбасын деп сактануу иретинде. Ал мезгилде балким оокаты түгөнгөндөр, балким кээ бир жарандардын чын айтканда багар көрөрү жоктур. Кээ бир жарандарыбыздын балким ден соолугуна байланыштуу өзүнө өзү кам көрүүгө шарты жоктур. Ошон үчүн биз бүгүнкү түз эфирибизде экранга байланыш телефонду, уюлук телефонду жаздык. Ал телефондун негизги максаты социалдык маселе. Социалдык маселенин ичинен эң негизгиси бул адамдардын эң биринчи муктаждык, тамак ашка, оокатка болгон муктаждыгы боюнча коңгуроо чалсаңыздар, биз бүгүнкү иш-чараны жогоруда айткандай ар бир жарандарга жеткизүү максатында дагы бир маселе койдук. Элдерди кыдырып, элдердин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзгөндө ар бир домком, аймактык милиция кызматкерлери ошол эле мезгилде сурамжылоо жана тактоо иретинде дагы бир тапшырма бердим. Жарандардын арасында оокатка зарыл муктаж болгондор, кары картаңдар, үйдө жалгыз бойлуу калгандар, кандайдыр физикалык жагынан мүмкүнчүлүк чектелген жарандар болсо, ошолордун тизмесине алып келиңиздер деп. Ошол экран аркылуу көрүп аткан уюлук телефондорго биздин жарандар, активисттер, балким кимдир билет, колу кошунсу, жакынкы адамдары ушул тамакка, оокатка муктаж болуп аткан болсо, ошол телефонго чалып даректериңизди билдирип коюңуздар. Себеби кандидатурага бир топ бейөкмөт уюмдар, мамлекет тарабынан дагы гуманитардык жардамдар келип атат. Биз түздөн түз ошол адамдарыбыздын, ошол жарандарыбыздын даректерине берелик, байланышканга жардам кылайлык. Сөзсүз гана биздин гуманитардык жактагы аткарып аткан иш-чараларыбыз ушул жарандарыбызга түздөн түз тиет деп мен ишенем. Чоң рахмат, Жеңишбек Момонович, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн дагы соңуна чыктык. Акыркы 20 секунд ичинде жалпы элге болгон кайрылууңуз. Биринчиден, эл тарабынан бизге келген бир топ суроолор, бир топ жерлерде, кээ бир учурларда сын пикирлер, ошол эле мезгилде бир топ маалымат келип атат. Бул демек бүгүнкү күнү жарандар активдүү түрдө биздин түз эфирди изилдеп, карап, көрүп, телефондар аркылуу байланышкан учуру эң негизги маселелердин бүгүнкү күндө болгон бул пропуск маселесинен биз аста-аста четке чыгып атабыз. Себеби басымдуу бөлүгү, негизги бөлүгү бул жерде чечилди. Болгон эле бир эки маселени айтып коеюн сиздерге. Урматтуу биздин тургундар, жарандар, пропуск маселеси боюнча азыркы күнгө дагы кээде кайрылгандар, кээде кайын туура эмес кептерди угуп калып атабыз. Себеби социалдык түйүндө бизде толук өзөмөл бар. Тилекке каршы кээ бир жарандарга алардын көңүлүнө карасаң, анда жумуш таптакыр болуп өткөн. Негизги максатыбыз биздики бул жерде тартип орнотуу. Ошол үчүн биз пропусктарды болгон эле элге социалдык, элге кандайдыр кызмат көрсөткөн, кээ бир учурларда айыл жерлерге тамак аш ташыган жарандарга жана автоунааларга берип атабыз. Ошон үчүн дагы бир сиздерден суранам, кээ бир жарандар жеке кызыкчылык үчүн пропускка келгендерге биз алардын арыздарын четке каккан болсок, туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Антпесе эми пендечилик коом эл экенбиз. Автоунааларга карап кээде туура эмес сөз сүйлөгөндөрдү деле угуп атабыз. Жыгы бар машиналар, автоунаалардын ээлери Тика, Матиска бердиң деген кайрылган учурлар бар. Матиск менен Тика айдаган жарандарды тилекке каршы карасаң,
жигитегилерге эмнеге бересиңер деген ошондой учурлар бар. Бирок социалдык тармактарда дагы ким кандай ой пикир айтып атат, бул социалдык тармакта өзүнө каттаганбы же фейк аркылуу каттаган жагдардын ой пикириби, булардын бүт баарын биз илдеп көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө технология жетишкен мезгили, ошон үчүн коомчулукта кандайдыр бир терс пикир, ишмердүүлүк боюнча жалпы азыркы мезгилдик жагдайга жараша боюнча же элди дүрбүлөңгө салган кандайдыр туура эмес тасталган маалыматтарды берүүдөн элдерди, сиздерди, урматтуу жарандарыбыз дагы бир ирет эскертип кетем, сактаныңыздар. Ошон үчүн кандайдыр чечилбеген маселелер болсо түздөн түз келгиле. Эгер ким келтирип кандай маселе чече албаса, ошону сиздер толук маалымат алыңыздар и ошону түшүнүү менен кабыл алыңыздарды сиздерден суранып кетем. Негизинен элибизге дагы бир ирет кайталап кетем, аманчылык каалайм. Элибиз тынч болсун, ушул оорудан батыраак айыгып кетишибизди мен тилейт элем.